Ассалому алейкум, урматтуу билимге кызыккан, логикасын өнүктүрүүнү каалаган бардык жарандар, устаттар, заманбап мугалимдер, студенттер жана ата-энелер. Баарыңыздарды бүгүнкү кызыктуу логикалык сабагыбызда көрүп турганыбызга абдан кубанычтабыз. Эгер даяр болсоңуз, биз бүгүнкү логикалык суроолорубузду баштайбыз. Биз сиздер үчүн даярдаганбыз, ошондуктан бул жаңы логикалык суроолор. Албетте ойлонуп, жооп берүүгө аракет кылыңыз. Эң кызыктуу логикалык суроолор номер 4. Ойлонуп, жооп бериңиз. Ар бир суроодо өзүңүздүн жообуңузду комментарийге жазууну унутпаңыз. Ийгилик каалайбыз. Биз ойлойбуз, албетте бардык суроолорго жооп бере аласыз. Урматтуу билерман досторубуз, суроо ушундай. Бул сүрөттөгүлөрдүн кайсы бири ашыкча? Бул сүрөттөгүлөрдүн кайсы бири ашыкча? Мына көрүп турасыз. Биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү. Кайсы бири ашыкча? Телефон, блокнот, планшет, ноутбук. Жооп табуу үчүн убакыт кетти. Албетте, жакшы көңүл бурсаңыз, логикалык жактан ойлонсоңуз, жоопту тез эле таап коесуз. Биз ойлойбуз, бардыгыңыздар бул суроого жоопту таптыңыздар. Биз азыр сиздерге эгер өзүңүздүн жоопуңузду комментарийге жазууну сунуштайбыз. Сиз кайсы сүрөт ашыкча сиз үчүн? Албетте комментарийге жоопуңузду жазып коюңуз. Жоопу блокнот. Эмне үчүн дейсизби? Себеби телефон, планшет, ноутбук булар электр энергия менен иштеген системалар болуп эсептелет. Ал эми блокнот бул барак. Ал эми биз ага колубуз менен, ручка менен жазабыз. Блокнот электр энергиясыз иштейт. Эгерде биринчи суроого жооп тапкан болсоңуз, видеого лайк басканды унутпаңыз. Албетте каналга дагы жазылып коюңузду суранабыз. Биз кийинки суроого өтөбүз. Экинчи суроо. Бул кызыл түстөгү ролик канча санга барабар? Көрүшүңүз мүмкүн, мына акыркы ролик канча санга барабар? Албетте сиз бул натыйжага жана бул натыйжага карап, роликтин канча санга барабар экендигин тапсаңыз болот. Ойлонуу үчүн убакыт кетти. Биз ойлойбуз, жакшы ойлонуп, логикалык жактан көз караш менен карасаңыз, жоопту оңой эле табасыз деген үмүтүбүз бар. Убакыт кетип жатат. Албетте өзүңүздүн жоопту комментарийге жазсаңыз болот. Бул кызыл түстөгү ролик канча санга барабар? Видеону паузага коюп, комментарийге жазып койсоңуз болот. Эми биз жоопко өтөбүз. Даяр болсоңуздар, жообу 2 санга барабар. Себеби, мисалы үчүн, теннис ракетка жана ролик, көк түстөгү ролик. Мисалы үчүн, көк түстөгү роликти 5 десек, теннис ракетканы 2 дейбиз. 7 болот. Ал эми бул экөөсүнүн натыйжасы 7. 7ге канчаны кошсок 9 болот. Ошондо 2-ни кошсок 9 болот. Ошондо кызыл түстөгү ролик 2ге барабар. Биз ойлойбуз, бул суроого дагы туура жооп бердиңиз. Биз кийинки суроого өтөбүз. Эки сүрөттү, мына бул фигура менен бул фигураны бири-бирине кошсок, кандай сүрөт же кандай фигура пайда болот? Жооптору бул жерде мына биринчи фигура, экинчи фигура, үчүнчү фигура. Кайсы бир сүрөт пайда болот же болбосо кайсы фигура пайда болот? Биринчи фигурабы, экинчи фигурабы, үчүнчү фигурабы? Убакыт кетти. Жакшылап ойлонуп, жооп бергенге аракет жасаңыз. Жакшы ойлонсоңуз, жакшы карасаңыз, албетте жоопту таба аласыз. Видеону паузага коюп, жооп тапсаңыз болот. Сиз канчанчы фигураны тандадыңыз? Муну дагы комментарийге жазып койсоңуз болот.
Биз эми жоопту көрсөтөбүз. Жообу мына көрүшүңүз мүмкүн. Биринчи фигура, экинчи фигураны бири-бирине кошсок, мына ушундай фигура пайда болот. Бул канчанчы фигура эле? Мына көрүшүбүз мүмкүн. Бул экинчи фигурага байланыштуу. Ушул фигурага тиешелүү. Биз ойлойбуз, бул суроого дагы туура жоопту таптыңыз. Кийинки суроого өтөбүз. Бул кызыл түстөгү ролик канчага барабар? Акырындагы кызыл түстөгү ролик канчага барабар? Бул башка суроо. Ошондуктан бул натыйжаларга карап, кызыл түстөгү роликтин санын же канчага барабар экендигин тапсаңыз болот. Бул жерде 9 чыккан, бул жерде 12 чыккан булардын кошулмасы. Ал эми бул кызыл ролик канчага барабар? Убакыт кетти. Көңүл буруп карасаңыз, жоопту оңой эле таап кое аласыз. Видеону паузага коюп, бул суроого дагы өзүңүздүн жоопту комментарийге жазсаңыз болот. Биз жообубузду кайтабыз. Жообу 6 саны. Себеби мисал үчүн мына 3, 6, 9. 3, 3, 6, 6, 12. Ошондуктан бул кызыл ролик 6 саныга таандык. Же болбосо 6 санына тең. Биз ойлойбуз, бул суроого дагы туура жооп бердиңиз. Кийинки суроого өтөбүз. Бул акыркы сурообуз. Негизи сиздин логикалык көз карашты эмес, балким сиздин географиялык же болбосо дүйнө таануу билимиңизди жогорулатат. Билим берүү системасы боюнча дүйнөдөгү эң жакшы орундарда келе жаткан Финляндия мамлекетинин борбору кайсы шаар? А. Таллин, Б. Рига, В. Хелсинки. Видеону паузага коюп, жоопуңузду албетте комментарийге жазыңыз. Бул жерде сизди эч ким урушпайт, ката кылдыңыз дебейт. Албетте сиз өзүңүздүн билимиңизди текшерип, билимиңизге билим кошкон болосуз. Кайсы вариант сиз үчүн туура? Албетте комментарийге жазып койсоңуз болот. Эми биз туура жоопко өтөбүз. Бул Финляндия мамлекетинин борбору Хелсинки шаары. Билим берүү системасы боюнча, билим берүү тармагы боюнча эң жакшы орундарда турган мамлекет. Урматтуу биздин билермандар, досторубуз, урматтуу мугалимдер, студенттер, окуучулар, ата-энелер. Канча суроого жооп тапканыңызды комментарийге жазууну унутпаңыз. 5 суроодон канчасына туура жооп бердиңиз? Албетте, каналга дагы жазылганды, видеого лайк басканды унутпаңыз. Биз дагы кызыктуу видеолорду сиздерге даярдайбыз. Азыр сиздер үчүн өзүбүз жөнүндө кыскача маалымат беребиз. Бул биз негизи мугалимдер, студенттер үчүн онлайн сабактарды өткөрөбүз. Facebook'тан Элдор Далиев, Instagram'дан Элдор Далиев жана YouTube'тан Элдор Далиев деп издеп, бизге жазылып койсоңуз болот. Биз кандай программаларды үйрөтөбүз? Негизи биз эң кызыктуу программаларды үйрөтөбүз. Курска катталуу үчүн ушул WhatsApp жана Telegram номерге байланышка чыксаңыз болот. Биздин биринчи программа Kahoot онлайн платформасы, тест түзүүнү үйрөтөбүз. Экинчи программа YouTube, YouTube'да канал ачуу, видео даярдоо жана аны жүктөө. Кийинки программа бул Multiurok, мугалимдердин онлайн сайты боюнча эң кызыктуу онлайн платформа. Кийинки Gmail боюнча маалыматтарды беребиз жана толук үйрөтөбүз. Кийинки программабыз Google формалар менен иштөө, онлайн тест, онлайн сурамжылоо жасоо. KineMaster видео монтаж программасын дагы кошумча үйрөтөбүз. Бул дагы эң мыкты программалардын бири. Андан кийин Telegram'да толук иштөөнү, канал ачууну, группа ачууну жана Telegram'да бизнес кылуу боюнча дагы маалымат беребиз. Кийинки программа InfoUrok сайтында личный кабинет же болбосо сайт ачууну жана маалыматтарды жүктөөнү үйрөтөбүз. Андан кийин Google'дун кошумча программалары үйрөтүлөт. Кийинки программа бул ZipGrade онлайн тест программасы жана Plickers программалары кошумча үйрөтүлөт. Негизи онлайн курстун баасы 1 айга 800 сом.
Курс жумасына 3 күн өткөрүлөт, албетте ар бир мугалимдин бош убагында. Сиз курска каалаган учурда катышсаңыз болот. Негизи онлайн курстарыбыздын кийинки группасы 25 февраль күнү башталат, ага чейин жазылсаңыз болот. Каттоодон өтүү үчүн албетте WhatsApp жана Telegram номерге өзүңүздүн маалыматтарды жиберишиңиз керек. Бул фамилия атыңыз, жашаган жериңиз, иштеген мекемеңиз, предметиңиз, телефон номериңиз жана электрондук поштаңыз. Онлайн курстун баасын сиз единица же болбосо бирдик катары ушул номерге салып койсоңуз болот. Же болбосо баланский же элсом катары дагы. Урматтуу билермандар, билимге кызыккан бардык жарандар, биз бүгүн өзүбүздүн кызыктуу видео сабагыбызды жыйынтыктадык. Эгерде видео сиздерге жаккан болсо лайк басыңыз, досторуңуз менен бөлүшүңүз, билимиңиз бир аз гана болсо дагы жогорулаган болсо биз кубанычтабыз. Сизге кандай видеолор керек? Албетте комментарийге жазып коюңуз. Биз даярдоого даярбыз. Барыңыздарды терең урматтоо менен Элдор Далиев жана Заманбап мугалим академиясы командасы. Ийгилик каалайбыз.